Алло, assalomu alaykum. Qandaysiz? Жақсы. Жатарбек белең? Düştü olчum да. Зарядкада эле телефон. Жатарбек белең? Телефон. Зарядкада эле. Жакшы эле, тынч эле. Неме, сен бүгүн бир жыйын өтүп баягы мен сага дайындаган баланы эмне бүгүн тилдедің беле? Ооба. Эмне тилдедің аны? Ой, вообще кош эле эч нерсе билбейт экен, алгачы. Жок, сен эми мындай кыл. Сен менин дайындаган баланы кайра билбейт экенде маны жалгыз бала, мен сага айттым, жалгыз бала. Ал аслы өлүп алышы мүмкүн сенчи. Ал намазданып жүрөт дейт азырчы. Жок, ошону кичине бир нерсе билсин деп мен атайын неме кылып атам анчы. Сен жакшына кабыл айтсаң, аны жакшына кабыл айтпайсың. Сен кайра аны элдин көзү чат муну издесең, тиги бала азыр эметип эртең заян жазам деп атат дейт атчы. Өзү мындай экен да. Ошо мен аны жана өткөндө айтпадым беле. Бир неме вакант бар ал жердечи. Мен аны эч кимди албай кармап турам атайын ал жергечи. Анан болгону бир эки эле жумуш кылат экен. Даже ошону да айта албай, мен ага эч нерсе эмесмин. Не иш кыласың десем эле айта албай эле ошону деп атпайбы. Анан начальниги деген мындай экен. Мен сага айтып берейинби? Начальниги бияктык бала. Ал бул менден барганын билет экен алчы. Мен айтып баягы мурда муну Осмондун убагында киргизген. Балачы станцияга. Ошондон бери ошо гына визит этет да мунучу. Начальниги нормальный. Мунун начальниги биякта бишке кылган жок экен муну азырчы. Ошол киши, ошол начальниги муну гына визит эткен постоянно ошонун кишиси деп. Тигилерден берки кийинки келгенде дагы уккан да сенден производственнинчи. Анан ошондон бери муну гына визит эткен мунучу бул баланы мага айтпайт аны. Мен билбейм. Мен укканыма бир жума болду буквально. Анан мен ошон үчүн дайындагам. Мен мына баланы карап кой депчи. Мен эртең жашына калып чыгып. Ал начальниги өзү кыйратып аткансып аны неме кылып экен. Ал деле эчтеке келбейт экен начальник деле. Начальник вообще начар болот дейт. Зам начальник тем более дейт. Анан бул баланы гынап кетишет. Анан сен кошуп бүгүн кошуп эметип койсуң, тиги бала мен эртең займ жазып кетип калсы жумуштан атат деп жалгыз бала. Бирөөнүн үйдүн бири жалгыз баласы. Мага караштууларды айтып ошончу дайындап атат. Сен кара бүгүн отуруп элдин көзүнө сен отделдин көзүнө тилдеп коюпсуң, ал бала вообще намаздан жүрөт дейт. Неге булар тиги начальнигимди асылат дейм, генерал келип, генеральный жок, мен генеральный тише турган киши мен ушунча деңгээлге жетип калдымбы деп аябай намазданып атат дейт ал балачы. Жок, ал ошол эле мен аны сизге айтпадым эле, карап коем депчи. Маселе жок, карап коебуз. Просто кичине окуп бир нерсе немете болду эле мен аны өзү үчүн эле алчы. Бир нерсе билип алса. Жакшынакай ого айтып коет. Ал деген элдин көзүнчө мени жаман кылды деп намаздан жүрөт дейт. Именно мага келип ушинтип айтты элдин көзүнчө. Сен андан жана чыгып албай. Сен мондай экенсиң деп айтып койбойсуң бары жакшына өзүнчөчү. Сен даярданып кой, элдин көзүнчө мен мотив шап койсуң мүмкүн сени. Азыр сен биздин бала экенсиң. Бизге киши айтты деп каражастан айтып койсуң аны. Мен эртең неметип коем анан, эртең өзүнчө чакырып туруп, өзүнчө сүйлөшөм аны. Эртең чакырып өзүң жакшына калай балам. Сен мен кече кишинин элиңе кат өтүп койсуң тармага. Мен жетекчи катары сен мага кишини бир нерсе билип алсың деп айтканым ал. Сен ага тарма балам. Сен мага дайындаган киши. Сен кимдин кишисиң билем мен. Ал киши мага дайындады деп жакшына калып сүйлөп коюңчу. Ал мен онун биринде барам, Айтпайсманжекине барам. Анан да сүйлөшөбүз го. Хорошо, мен аны эртең чакырып өзүм сүйлөшүп коем. Анан мага чалып айтып кой ошончу. Мен сүйлөшүп койдум, мага өсөшүп чалып айтып кой. Эртең чалып коем мен ага. Анан мен муну сага жөнөтмөй өткөндө могу бир видео связь кылып коюп көтөрүп койчу депчи болгон баланы. Азыр. Өткөндө жөнөткөнүңүзбү? О, неме деген? Ооба. Анаркуловду? Буну азыр неме кылабыз да? Мен өткөндө Анаркулов Айдар. Ооба. Азыр жана немени бүтүрүп алайын. Бир жума бар, бир жуманын ичинде. Өткөндө айтып атпадым беле жана оптимизация кылып жана технический директор тиги бу дегендерди жок кылып салыш керек болот да. Карап коет, макул. Таман экиден соң да сүйлөшөбүз. Хорошо. Хорошо коем. Жети сенде иштеген сайры деген катым бар. Анан жанагы тиги кымбат дегенде сен баягы займ жазып атпадың беле? Ооба. Андай контракттан кайра алдың беле жумушканы? Жок, алган жок кайра. Ошону айтып атат ошо кымбат дегенде жана 10 оклад алып анан кайра контрактка ишке кирди, кайра бизге станцияга атат. Анан мен айттым, мен билбейм. 14-мартка чейин деп гарантия ошо 10 окладты жок кылып коюпту. Жок кылып койду десеңиз жетишпесин. Эртең соң генерал биякта жүрөт иштерине алып барып сүйлөшүп алган тигиндей мындай мен мыйзамбыз деп айта албайм деп койдум да. Сайра дейсизби? Тааныбайт экенмин Сайра деген аты бар ошо жерде. Өзү аксылык болот. Всё, хорошо. Ошол кымбаттардын досу анагычы. Ошолор чоң эртең чоң жүрөт. Тактайынчы контракт менен кайра ким алды болду экен аны? Алган жок эч ким. Билбейм, сиз ушундай ошо кымбатты ушинтип 10 окладын алып анан кийин контракт менен жумушка кирди. Мен да ошондой кылайын деп атабы. Мен да ошондой кылайын деп атат да, займ жазып анан кийин кайра контракт менен жумушка мен айттым.
Ben de bilmem dedim. Ben aklım ciddi söz veretti dedim. Kayakta optimizatsiya kılamda oturgan optimizatsiya kılamda cidden tasvip verdim zaten. Ben koydum ben. Arkadaşlar bana mı tıkılganda şular da var. Tetigini, bunun kısmen sen senin de baldaştığını göçüp eteriz. Deseydi hızlı çıkmalısılar da. Все, хорошо, понял. Сайра деген эмес. Тактайынча го, хорошо, түшүндүм. Бел письмаңды меткен жоксуң му? Жана мен неме кылдым, сүйлөштүм тиги каскаддын директору мененчи. Ал чото бир 2-3 кишини айтып атат да. Ошол сиз айткан кишилерби? Ошолорду айтканда. Эме шайлоо дайындамаса болбойт. Эми бардык дайынданып тияп берип болот. Сен каскадды кыскартам, кыскартам дегенде дагы эметти карап көр жакшы. Сила бизде баягы шайлоодо ошо каскад сүрүп кеткен мен ошо көргөндөн. Ташкөлдөн да жакшы саламан эмесин сонал сенен анан карап көр сүрүп кеткен да менчи. Я вас токтолгон жокто еще раз просто соперника недооценивать нельзя деген сөзүмдөн кийин чыгып билбейбиз только. А ты амандыкын эмне сен өзүң эле узата албайсың банкын? Договорумбу? Жок, ал совет директоров менен согласован болуш керек да. По-моему, нет, андай болмош керек. Филиалдан келип силердикин неме этет алар. А филиал менен силер узатасыңар. Жок, филиалдыкын согласован экен, согласовать этишибиз керек экен. Узартыш үчүн. Тияктан Мырзакманов, тиги Жолдошбаев дагы ким? Совет директору. Бойтоев деген да бирөө бар. Бойтоев, Алмаз. Ошакмын согласованный экен менен силердики? О, согласовать этиш керек экен да, алар менен. По-моему, мурунку 3 айга узартып койбоду эле тиги жөнүндө. Жок, азыр немени карап чыктым мен, полный уставты обязательно с ними согласовать этиш керек экен да. Министрге в курсе койдуң да уже, эскертип айттың да. Жок, айткан жокмун эч нерсе деп. Ал жака министрге айткан жокмун. Мырзахан эмне деп атат анан? Мен өзүм деле аны узартканга желание жок болот. Ошо аны менен иштеш кыйын экен. Узартпайм го деп ойлоп атам. Неге? Чото болбойт окшойт. Башка жакшыраак иштей турган бирөөнү эле коюп иштетпесек чото. Жок, сен баштадың мага ошентип коймога. Жок, мен эч нерсе мен бүт полномочиянын баарын бердим, иште дедим, эч кандай тоскоол кылган жокмун. Давай дедим, чото өзү неме болот го. Иштегиси келбей эле башкача болот го өзү. Сагада мында бирөө шоуатып окшойт отуруп, багасы ушакта болот окшойт. Жок, эч мен башында эле айткам окшойт элечи. Мен ушак интригага ишенбейм депчи. Мен только жумуш менен эле. Чото өзү жакшы эмете албай атат. Сен де шмайлер наоборот, сен карамага каршы баштадың го, мен азыр уят кыласың го, сен барып тауып койсоң азыр. Жок, мен сизге эмнеге каршы чыкмак элем? Сизге каршы чыкмай андай неме деле жок. Башка бирөөнү неметпесизби? Башка бирөөнү коелук, айтпайсызбы?